кайын эне менен келиндин ортосундагы мамилеси кандай болуш керек дейт? Ортодо аралыкты, дистанцияны сактап сый болуш керек. Мисалы бизде кайын эне болбосо деле биз улуу адамга урмат көрсөтөбүз го. Хадис бар, ошол хадис макал катары бизде которулуп келген. Мен лам южилля кабирана дейт. Мен лам юаззим кабирана ва лам южилля сагирана фалейса минна дейт. Ау кема кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, мен лам юваккир кабирана деп келет. Айтор, улууга ким урмат көрсөтпөсө, кичүүгө зат көрсөтөсө, ал бизден эмес дейт. Башкача айтканда ынсабы кичине аз, иманы мындай бир суз болуп калат дейт да. Ошого мындай сыйлоонун үстүндө болуш керек, бирок сурооңузга кайтып келебиз. Бизде эфирде чалуу бар экен. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сөз бериңиз. Кейде жарасырман шашып болганда эки тамчы тамчылап кетти да. Ошол кийинки деген акча ошол кандай болуп калат? Истинжа кылганда, Ооба, кейде шашып чыгып калат да. Ооба. Асылым агам жакшы. Жакшы суроону бердиңиз. Рахмат. Башка сурооңуз жок сиздин? Рахмат. Алла разы болсун. Истинжа маселеси дейм. Шариатта истинжа деп коет, истинқо деп коет, анан истибро деп коет. Бул боюнча илимейлерде эфирде көрүп калат, илим окугандар дагы Хашияту Шумбулали деген шейх Хасан ибн Амар Шумбулали шейхтин Гунияту Завул Ахкам фи Бугияту Дурал Хуккам деген чоң китабы, ошондой айырмасын берет. Агам сиздин сурооңуздун жообу мындайча болмокчу. Истинжанын адеби ушундай да. Истинжанын адеби ушундай. Маракил Фалахти имам Шумбулали айтат, истинжа маселесин толук көңүлү токтоп, толук тазардым демейинче дааратка киришпесин, бул дааратка кире турган алгачкы даярдык дейт. Анан экинчиден истинжа кылып атканда 1-2 тамчы түшүп калса, ал кийимди бейнамаз кылбайт. Аны менен эми мисалы тазалап окуганга жетпейт, бирок ал намаздан тыйбайт дегеним. Эмнеге дегенде, бизде бул муну айтууга мен мажбурмун, адамдын денесинен чыккан заара бул оор начисатка кирет, бул суюктук начисат болуп атат. Намаздан тыя турган өлчөм мо Қарул Каф дейт, ар бир адамдын алаканы. Алаканын мо жумшагы бар го, ошол жумшак жериндеги өлчөмдө жайылып кете турган болсо, ушунчалыкка жетсе, анда ал намаздан тыйып коет, эгер тазалай турган нерсени тапса. Мүмкүнчүлүк болсо, жок анда калып, жамааттан калып атса да убакыт чыга элек, бирок кийимин тазалап барып, өзү же үйдөн окуш керек болот, бирок ошол начисаттан арылыш керек болот. Эми 1-2 тамчы ага жетпей атат, ага дагы жол бербеш керек эле, бирок ошентип окулуп калса, иншалла Кудайдан үмүттөнөбүз. Шариатта фикта ал өтөт, намаздан тыйбайт деп. Бирок албетте таза жүргөнгө жетпейт. Ошон үчүн истинжанын адеби ушундай. Бул Фатху Бабил Иная би Шархин Нуқая деген Муллали Корин чоң бир шархы бар, пайдам ошондо келет. Истинжаны бир сыйра тазалап бүткөндөн жылуураак сууну алыш керек, муздак суу кийин бир оорсунтуп койбосун. 1-2 жылуураак сууну алып туруп, ошол мен кечиресиз, муну айтканга мажбурмун. Эч кийимге мындай бир чачып коюш керек. Кийин ар кандай нерсе ойго келгенде да бул баягы мен колдон келишинче тазаландым, бул баягы мен чачкан суу деп көңүл ток болуш үчүн дейт. Эми намаздан тыйбайт, бирок аракет кылыш керек ошону тазалап анан киришкенге. Буга чейинки ошол эжебиздин суроосу келди. Кайын эне менен келиндин ортосундагы айырмачылык, мамиле, аралык кандай болуш керек деп биз айттык. Биринчи, улуу адам менен кичүү адамдын ортосундагы мамиле мындайча айтканда сый болуш керек. Анан кээде мисалы кээ бир кайын энелер бар. Маселе эки тараптан каралыш керек да. Келин деле, келген кыз деле биз кодулап уруша бергенде болбойт ал. Баягындай кыз келген келин кайын эненин камырынан дейт. Кайын эне жакшынакка эпке келтирип алыш керек. Ал ошон үчүн кайын эне ал өзү деле жаш кезинде катана кетирген, бул даражага бир күн деле жете койгон эмес, эч ким жашоого ким даяр болуп барат. Ал 10-дун бири, 1000ден бири эле. Ошого кайын эне дагы келинди кул катары, күн катары кабыл албаш керек. Биринчи келгенде ниеттен башталат. Иннамал амалу бин ния дейт бир риваятта. Бир риваятта бин ниет деп көчүлүктүрү менен келет. Ар бир амал кылынып аткан иш чоң болсун, кичине болсун ниетке жараша дейт. Үйлөнүп никени көшөгө, келинди көшөгө киргизгенден баштап, бул биздин үйүбүздүн коногу, аманаты, баламдын сүйүктүү жары деп мындай жакшы кабыл алыш керек. Эне дагы анан экинчи тараптан азыркы тапта мындай бир укукчул болуп калбастан келин дагы түшүнүш керек. Азыр кээ бир кыздар ушундай шарт коюп атат, мага айтып атышат, мынакей мечитте сабактан кийин үйлөнөйүн десем эле, мен ата энемден жалгыз уулумун же кичи кенже баласымын, ата энеңден өзүнчө турсаң үйлөнөм деп шарт коюп башташты дейт да. Мындан качпаш керек.
мындан качпаш керек. Анткени жашоодо эмне деген сыноолор күтүп турат. Ошол сыноолордон, өткөбүлдөн, төбө ашуудан ийгиликтүү өтүү үчүн кайнененин, кайнатанын тарбиясынын астынан жок дегенде 1-2 жыл өтүш керек болот. Жок дегенде 1-2. Жумушка кирүү үчүн деле стаж деген бар го. Мисалы, бир адам бир маянат табуу үчүн жок дегенде канча, мисалы, 1 жума, 3 ай иштеп, ишин көрсөтүп анан жумушка кабыл кылынат. Үй бүлөлүк турмуш оңой эмес. Биз жаштар, биз сиз ойлогондой баардыгы эле романтика сүйүү, ушундай баардыгы эле эс алуу жок. Жашоодо идиш аякка кагышкан кез келет, кагышпай эле койсун, кыйынчылык кез келет. Ошого кыз киши үй бүлө аралыкта кайненени эне катары күйөөсүн сүйүп тийдиби, демек күйөөсүнүн энесин да сүйүүгө милдеткер деп айтпайлы, бирок аракет кылыш керек дагы, жакшы көрөм. Колдон келинче кызматын өтөп, тажрыйбасын топтосун, кийинки жашоодо керек болот. Кандай келин болсо, жашоодо ошондой келин келет кийин. Анан жашоонун кыйынчылыктарычы, мына мен өткөндө ушундай суроолор келди. Ушундай бир аял менен күйөөсү ажырашкан, баласы оор тагдырда калган, не деген сыноолор келет. Мына ошол адамдар кайрылып айтат да, ушундай кээ бир аял заттарын арызданып чыкканы дейт. Бул жөн эле банальный, жеңил түшүнүктөр. Анын сыноосу сыноо деле эмес, меникине салыштырмалуу дейт да. Муну эгиз балдар төрөткөндөн кийин таштап кеткен, балдар оорукчан болуп, аутизмге кабылып калган, Кудай сактасын, мөлкүлдөп турган периште кыздары бар. Ошондой суроолор менен, ошондой жагдайда адамдар айтат да, бул айтып аткан нерселер жөн эле нерсе болуп калат дейт да. Адам ошон үчүн сыноолордо башкада ылдый жагын карасын, жакшылыкта өйдөсүн карасын деген бекер эмес. Башкача мындай кыскачалап мен кенен кирип кеттим, оюнду жыйынтыктап айтайын дегеним, келин киши негизи колдон келсе кайнененин эбин таап, батасын алып, кызматын өтөп, колдон келишинче албетте ден соолук мүмкүнчүлүк берсе, жашоонун келерки кыйынчылыгына такшалып алуу үчүн бир мөөнөт десек туурараак болот да, бул батасын алып калуу. Анан албетте биз эки тараптуу дедик, кайнене дагы күн кул кылып албаш керек, ортодо сый мамиле, достук мамиле. Эртең мисалы сиз үйдөн үзүлүп чыгып кийин катташканда бетиңиз күйүп калбай тургандай болуш керек, бир сөз менен айтканда. Кийин келгенде мына келиним деп сыймыктана тургандай болуш керек. Эми өзүм деп айтсам кандай болуп калат билбейм, бирок келинчегим ушундай, Кудай таалам жакшы келинчек бериптир. Негизи үй бүлө туурасында көп айтууну жаман көрөт элем, бирок үйлөнгөндөн эртеси бир жакшынакай шакектер башканы тагынып жүрдү эле. Анан эртеси 1-2 күндөн кийин карасам, апам ошол шакектерди тагынып жүрөт. Мен түшүнбөй калдым. Көрсө келинчегим мисалы ошону апама өз көңүлүнөн эле чыгарып белек катары бериптир да. Карабайсызбы, аны мен мактап же периште катары эмес. Орто 1-чи күндөн баштап ошол келин, ошол эне менен, ата менен аны туура кабылдап, өзүнүн ата энесиндей кабылдап, мамилени түздөп кетүүгө аракет кылса, анда алгачкы күндөн баштап мамиленин пайдубалы түздөп курулуп келе жатат деген сөз да. Бул эч нерсе эмес. Тескерисинче улуу адам менен жашаган жакшы. Кийинки дагы бизде WhatsApp'тан келген суроолорго жооп берели. 5-чи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Жеке чек ара тууралуу кененирээк айта кетесизби? Бирөөнүн буюмун уруксат жок кармаса күнөбү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, достук маданиятында дистанция, аралык сактоо. Бизде аралык сактабагандыктан көп мындай бир кыйынчылыкка туушкабыз да. Достукта бузулуп калат, үй бүлө деле бузулуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн жанагындай аралык субординация деп коет. Анан жанагындай баягы сепарация деп коет. Психологияда түшүнүк ошол убактылуу мындай ажыраганды, качан жолукканды, качан ажыраганды, алыстаганды билүү деген сөз да. Мисалы футбол оюнун айтсак, качан шахмат оюнун айтсак, качан пас бериш керек, качан алыш керек. Мисалы эркек балдар муну көбүрөөк билет. Мында бул өзүнчө чоң психологиялык оюн да. Ошолордун баарын билгендей эле достук маданиятында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Зур гиббан таздад хубба". Баягы ортодо күн сайын барып келип эмес, ортодо аралыкты жакшы сакташ керек, ортодогу достук күчөйт дейт. Анан албетте личная гигиена, ортодогу буюмдарды, жеке бирөөнүн буюму болсо, ал бир адамдын ошол жеке оорусу болот, өзүнүн бактериясы башкасы болот, экинчи адамга өтүп, илдети жугуп калбасын, аны сакташ керек. Жеке буюмга уруксат бермейинче алган болбойт. Жеке буюмун колдонуп туруу үчүн уруксат сураш керек болот. Уруксатсыз колдонуу туура эмес ал. Анан ошондой колдонула турган жерде же ошондой үрпада жүрүп калса бир жөн. Жеке буюмдарды өз ээсинен бир уруксат сурап койгон жакшы өзү. Мисалы дааватка чыкканда таксырлар чыгып тамак ашка бөлүнүп калса, бирөөнүн бут кийимин кийип калса, уруксатпы деп бир уруксат сурап коет. Мисалы ошол жакшы нерсе да. Бул жөнөкөйдө көрүнүшү мүмкүн, бирок ошонун өзүндө да көп жакшы нерселер бар. Бул банальный түшүнүктөр. Кармаса күнөө болот эгер ошол адам мындай тыюу коюп койсо. Ал мисалы телефон буюмда өзүнүн аманаты бар, өзүнүн келинчеги менен сүйлөшкөн сөздөрү бар, эмелери бар. Ал жеке жашоосун адамга мындай айнек катары көрсөтүп бербеш керек да.
ошого жеке буюмдардан этият болуш керек. Алтынчы суроо. Ассаламу алейкум дейт. Эпилепсия оорусу болсо жин кирген болобу? Рахмат дейт. Мен жинолог эмесмин, бирок ошол Нур Мухаммед кары экебизден өткөн эфирде келүүдөн алдын кеңешип сурасам, бир ошол Нур Мухаммед кары дем салган киши агабыздан сурадым, экинчиси бир Нурадил деген врач агабыздан сурадык. Биринчи врач агабыз айтып атат, эпилепсия бул кээде туубасы болуп калат, кандан, кээде катуу жаракат алгандан болот, кээде ата-эне ажырашып, же ата-энелик катары балага мээрим бербегенде анткорлонуп, ооруп болуп, ошол кийин психологиядан чыныгы эпилепсияга айланып кетет дейт. Себептери көп деп атат да. Анан ага анализ коюп дарылаш керек болот, кыйын дейт. Ал эми деген Нур Мухаммед кары экебиз айтып атат, ооба эпилепсия талма болгондо жиндин илешкенинин бир белгиси болот дейт. Жин кирип кетти дегенден алыс болуш керек. Бул талаш тартыш маселе өзү ислам шариятында. Алымдар кирет, кирбейт, кирбегенде жанагындай жин илешип таасирин сырттан тийгизет дейт. Айтор жиндин бир илешкени болот деп Нур Мухаммед кары экебиз айтат да. Анан ошого бир Курандагы шифа аяттарды, хадистеги дуаларды окуп койгон жакшыраак дейт. Муну ошол жааттагы дагы хадистерден иншалла кийинки эфирлерге балким тактайбыз, Кудайым буйрса. Айтор ошондой эпилепсия болгондо дем салып, албетте Курандан аяттар шифа экенинде сөз жок, күмөн жок. Шифа аяттарын окуш керек, Фатиханы жетирет, Аятул Курсини, Хамим, ошол уландысыны. Андан кийин айтор ошол дуа аяттары бар. Иншалла мен балким кийин бияка таштап коерум дирети менен. Куранды, сүннөттөгү дуаларды окуш керек. Кийинки 7-чи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Биздин 39 баш үй музоолорубуз бар дейт. Алардын 16 башы 5,5-6 ай тоодо багылып келет, 23 башы үйдө чөп салып жем берилет, багылат. Ошондо бизге зекет берүү кандай болот? Парз болобу? Жана дагы 3 бее бар, алардын зекет маселеси кандай болот дейт. Уй баласынын зекети 30дан башталат, 30га чейин эч нерсе эсептелбейт. 30га жетиш керек, 30дан анан 1 жашар, 1 жашка толуп, 2 жашка кеткен торпоктордон зекет чыгарылып берет. Анан зекет чыгарыла турган мал саима дейт. Баягы 6 ай жана 6 айдан көп сыртта талаада Кудайым ошол көк шебер чөп берет го, жамгырды төктүрүп ошол таладагы чөптөн жеп келе турган мал болуш керек. Ал эми 6 ай талаада болбой эле 2 ай талаада болуп көпчүлүк убагын жем чөп берип, эспарцет, беде башка кол менен мээнет кылып бакса, андан зекет берилбейт. Аны бизнес катары ошондой байлап туруп сата турган болсо, анда бизнес алтын, күмүштүн акчанын зекетин берет. Болуш үчүн ал 6 ай минимум, 6 айдан көп талаада оттош керек. 39 баш уй музоолору менен бар болсо, анда бир эле торпок берилет. Бир торпок берилет, 1 жашка толуп 2 жашка кеткен. Анан айтып атпайсыз бул жерде 5 алардын 5,5-6 ай тоодо багылат дейт. 16 башы дейт. 16 башы гана багылса, анда сизге 30га жетпей атат, көрдүңүзбү? Сурооңуздун уланысы. Жок, ошол 30-онун көпчүлүгү тең, эмне болуш керек? Бардыгы тең, сыртта 6 айдан көп оттош керек. Бул 16 гана башы болот, азырынча зекет берилбейт. Берип койсоңуз эми жакшы нерсе, бирок зекет бериш милдет эмес. Качан 30 тең сырттан 6 ай, 6 айдан көп оттомоюнча. Анан бее баласы, жалпы жылкы баласында имам Абу Ханифа мазхаб башчыбыздан 2 риваят бар. Бул тууралуу ихтияр китебинде келет. Бир риваятта бербейт дейт, бир риваятта зекетти чыгарат дейт. Ал кишинин 2 окуучусу болсо имам Мухаммад, имам Аби Юсуф рахимахумуллахтар айтат, жок, жылкы баласынан зекет берилбейт. Мынакей хадис тап келишет, Бухариде келген хадис. Лейса алал абди, лейса алал муслими фи абдихи вала фи фарасихи шейун дейт. Кулчулук заман өттү, кулу болсо, же болбосо аты болсо, кулунан да атынан да эмне кылбайт дейт, ошол малдын зекетин чыгарбайт деп атат да. Ал эми имам Абу Ханифа айтат, жок дейт. Имам Абу Ханифа бир риwayatта хуз мин амвалихим садака. Мусулмандардын мал жандыгынан 4 малдан садаканы ал дейт, жылкы баласы малдын ичине кирет дейт. Бизде азыр чалуу бар экен, чалууга жооп берип, кайра сиздин сурооңузга жылкы баласына иншалла айтып беребиз. Ассаламу алейкум. Сиз эфирдесиз, агам, сурооңузду узатсаңыз болот. Болбаса, бир номер маселе болот да. Мишир боюнча, мишир боюнча. Ооба. Ошол жанагы неме боюнча жанагы эгиттеги. Ооба. Түшүп кетти дагы, биздин расходто эле жактардан ошону кандай иши болот? Ал жанагы кайрак жер, сугат жер деп коет. Ага, сиз
телефонду кое элексизде. Баягы жамгыр менен сугарыла турган жерби же өзүңүздөр баягындай түштүктө сонун сөз бар. Эмне деп коет, чарпалек деп коет, айтор сууну алып келип мейнет кылып чыгарасыздарбы? Же жамгыр менен ошо суу менен жакын жердеги суу? Жок, сууга келет, сууга келет, анен бар. Суу. Мына көрдүңүзбү? Суроону жакшы айтыпсыз. Рахмат, Аллахым разы болсун. Агабыздын суроосу ошол жерден үшүр чыкканда быйыл мисалы ошол көргөн мөмө жемиш же болсо чыккан түшүм биздин расходубузду жаппай калып атат, ошондо деле үшүр чыгарабызбы деп атпайбы? Анан мен агабыздан сурап атам, анан агабыздыкы аренда жер болуп атат, ижара калынган маселеде Мустафа Абу Захра деген алымыбыз бар, Чубак устазы рахималлаху ушул кишинин фатвасында айтып жүрөт эле. Ханафи мазхабта жерди өзү ээлик кылмайынча жердин үшүрүн бербейт дейт. Жердин ээси гана үшүрүн чыгарыш керек, а бул ижара калган адам чыгарылбайт деп бир риваятта айтылат. Мустафа Абу Захра болсо бир канча ханафи фикхти терең изилдеп келип айтат, жок, жерди ижара калган адам баары үрүрүн семип атпайбы, Кур'ан Каримде жалпылай кетип атпайбы? Ату хаккаху яума хасади, эгин тегинде жыйганда акысын бергиле деп. Жалпылай бөлүп келип аткан жок, ошон үчүн деп ижара берген адам дагы бир аз чыгарып коюш керек, ижара алган адам дагы ошонун эмесин чыгарыш керек дейт үшүрүн. Анан үшүрдү чыгарууда жана айтып атканыбыз жамгыр менен сугат жер болуп жанагындай суу келип аткан болсо ондон бирин чыгарасыз, чыгашаны эсептебестен туруп. Мейли канча айдоого башкага кетсин, ошону эсептебестен туруп ондон бирин. Анан жанагындай сууну төлөп келип чыгаша боло турган болсо анда 20дан бирин чыгарасыз. Ошондо Мустафа Абу Захра бул кишинин фатвасына таянып таквачылык үчүн Раматылык Чубак устазыбыздын ошо фатва бергени бар бул жаатта. Ошого ижарага алынган жерди этияттык таквачылык үчүн, моюндагы парыздан кутулуу үчүн сиз эмгек кетирип атасыз, 20дан бирин ошол айылдагы жетим жесир илим окуп жүргөн адамдарга берсеңиз жакшыраак болот. 20дан бирин чыгарасыз. Канча чыкса, 20 кап чыкса картошка, ошонун 20дан бир кабын берип койсоңуз, иншалла дагы көп берекелерди алып келет. Бизде дагы чалуу бар экен. Алейкум салам. Ушул боюнча жанагы биз помидор эгерип тапшырганда чокусун кийме тапшырабыз, тез тапшырабыз. Ошолорду бергенде кандай беребиз? Балдарына беребиз, анан ушулду бергенде ушулду бериш керек. Жанагы акылгы сурооңуздуктун баштапкы суроону кайра кайталап коебуз багам. Сиз помидор эгесиз, ошонун үшүрү туурасында, тапшырганда токусун эгиде тапшырабыз. Анан кээде базарда да сатабыз да, базар топар. Ошону чогултуп туруп, ошол базарда кандай жерибизде өзүнчө тапшырып алууну сурайт. Түшүнүктүү. Анан ошону бергенде актив керек. Рахмат асылым агам, Аллахым разы болсун. Рахмат, Аллахым разы болсун. Негизи агабыз помидор эгип иштейт экен, помидор алганда жанагы эле маселе. Эгерде суу жакын болуп атса, ондон бирин мейнет кетип атса сууну алып келүүгө, өзгөчө суу маселеанда 20дан бирин чыгарасыздар. Анан ар кандай жерге сатып атканда эми ошол акчасы менен да чыгарсаңыз болот. Ханафи мазхабы эмнеге? Анткени акча муктаждыкты өтөөгө жакшыраак. Анан ошону өзүнүн башынан помидордон да чыгарып бересиз. Ондон бир же 20дан бирди бересиз. Берип атканда ошол кайсы баа кымбатыраак сатсаңыз ошондон бергениңиз жакшы болуп чыгат. Топтоп келгендечи, орток баа кылсаңыз да жакшы, бирок баягы жогорураак бааны алганда ошол үшүр тие турган адамдарга пайда болуп атпайбы? Алардын пайдасын ойлоп, ушул кымбатыраак баа менен берсеңиз, өлчөсөңүз жакшыраак болот албетте. Анан үшүр деп айтыш шарт эмес. Анткени кээ бир өтө сурооңуздун экинчи бөлүгү, кээ бир өтө мындай намыска бекем адамдар, кыргыздын жигиттери көбүнчө ошондой, үшүр десеңиз балким кыжаалык болуп калат, муктаж болуп турса да жок. Ошол жердин акысы же болсо мусулман бир тууганыңыздан жардам десеңиз да өтө берет. Аны зекет деп же үшүр деп айтыш шарт эмес. Аны сиз жана жараткан Аллах Таала билсе болду. А бирок сиз үчүн үшүрдү чыгарып атканда же акчасын бөлүп атканда, зекетти чыгарып атканда же зекеттин малын бөлүп атканда сиз тараптан ниет болушу шарт. Алып барып берип атканда үшүр деп айтыш шарт эмес. Балким көңүлү назик адам болсо, мындай намысы бекем, жөн эле ошол бир жакшылык жолу деп койсоңуз да өтө берет иншалла. Жылкы баласына келгенбиз, биз WhatsApp боюнча ортодо чалуулар келип атпайбы? Ошол имам Абу Ханифа жылкы баласына зекет берилет, далили Кур'ан Каримде жалпы аят келген. Хуз мин амвалихим садака.
мусулмандардын 4/3 малынан садаканы ал деп атат. Акчадан, 4/3 малдан, малдын ичине кирип кетет. Бул ат ошол малдын ичине кирет дейт. Экинчиден Азирети Умар радиаллаху анху Абу Убайда деген кызматчысы болгон, зекет жаатында, үшүр жаатында ошол кызматчысына айткан: "Анхуз мин кулли фарасин 10 динар" деп келет. Ар бир ошол эмеден, бул хадис имам Табарони Муъджамул Кабир деп келет. Ар бир ошол аттан 10 динар же 10 дирхам дейт. Хуз мин кулли фарасин 10 дарахим дейт. Ар бир аттын башына 10 дирхамдан алган деп келет. Башкача айтканда, аттыкы фатва жыйынтыгы ошол зекет берилет. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын бир риваяты боюнча ар бир атты баалап туруп, баасынын 40тан бири берилет. Же болсо ошол ар бир атка 200 дирхамга жете турган болсо ошону 10 дирхам чыгарып берип туруш керек. Эми жөнөкөй аттын баасын канчада болуп атат базарда, ошону 40тан бир баасын чыгарып берип коет. Ушул заманыбызда жеңилирээк болот. Анан фатва көпчүлүк учурда ибадат бөлүмүндө Осмул муфти боюнча имам Абу Ханифанын сөзүнө берилет. Ошол аттан зекет чыгарганыңыз жакшы. Анан жанагындай өзүнө жумушун иштеткен ат болот, талаада багылбай элечи, жөн эле жумушта минген ат андан берилбейт. Же болбосо жанагындай бизде ат чабыш, башка аламан улакка колдонулган болот, алардан зекет берилбейт. Аларды бизнес катары алып бакса анда берилет, анда бизнес катары акчага чейрилип туруп берилет. Кийинки WhatsApp'тагы суроо 8-нчы суроо: "Ассаламу алейкум" дейт. Бизде бир суроо бар эле. Өткөндө бир таанышыбыздын 1 жашка чыга элек баласы чарчап калды. Ошол таанышыбыз сурады эле, "Мирзөсүнө барып Куран окуп келсек болобу" деп. Деги эле бала чарчап калса Куран окулабы, канча жаштан баштап окулат? Жок, жаш балага Куран окулунбайт. Бул жөн эле кыраату табаррук дейт, берекет тилеген гана болуп калат. Ушул Куран бизге кийин шапаатчы болсун деп, ал жаш периште катары наристе периште экен да, наристе мүнөз менен кетти. Балагатка жетелек, балагатка жетүү жашы эми имам Абу Ханифа эркек баланыкы 9 жаш дейт, бир бет 12 жаш, 15 жаш, 18 жашка чейин барат. Кыз кишиники эртерээк болот дейт. Кыз кишиники 9 жаш дейт. Эркек баланыкы 12 жаш, 15 жаш, 18 жаш дейт. Көпчүлүк китептерде мутаахирин кийинки калымдарда 18 жаш же 15 жаш дегенибиз жакшыраак дейт. Бул жаш менен чектөө баланыкы. Ошол такыр жана балагатка жетүү белгиси болбогондо, болсо үн өзгөрөт, кечирестер, түктөр чыгат, баягындай чиркөп калат, ошондой белгилер болсо, анда ошол белгиден эсептелет. Ошого чейин кайтыш болсо, эми 12 жашта алып туралчы эркек бала. 12 жашка чейин кайтыш болсо, Куран окушка муктаж эмес. Мирзөгө барса мейли, жүрөгүн тынчсыздандыруу үчүн, бирок Куран аларга окулунбайт. Куран көз өтүп кеткен балагат жашына толгон адамдарга арнаган туура болот. Бизде чалуу бар экен, ошого жооп берсек. Негедир байланыш үзүлүп калыптыр. Ага чейин биз сурообузду толуктай берели. Баягы жаш балага Куран окулунбайт дедик. Балагатка жетмейинче, балагатка жетсе гана окулган ошол туура болот. Анткени алар Куранга муктаж. Ассаламу алейкум. Сиз эфирдесиз. Алейкум ассалам. Мен сизге жаңы чамда дагы бир суроо бар да. Айтыңыз. Жылкыларын зекети жөн айтпаңызбы? Ооба. Талаптар муктасаңар үйдө нерседечи. Менин жерим бар, айрылган жерде албак экен. Ооба. Анан ошону сунагып бара турса, бара бир карап, албакчы, ошону чөпөзөт. Анан ошонун ичинде багылган жылкы кандай болот? Мен мисалы сол чаап алган чөбүн бербейли, ошол бактын ичинде жеген чөп кандай болот? Этияттык такыбачылык үчүн алаттан сиз зекет чыгарасыз. Эми үйдөгү чөп башка болуп атпайбы? Ал жерде баары Кудайдын жааган жамгыры болуп атат, туурабы? Ал тала болгон, сиз баары ижарага, корук алганга чейин деле ал ушундай тала катары бааланат дагы. Эң этиятчылык такыбачылыкка жакшыраак, зекетин чыгарганыңыз жакшыраак болот. Валлаху алам бис-саваб. Аллахым разы болсун. Зекетин чыгарып койсоңуз, эми такыбачылык үчүн жакшы, анткени баары бир Кудай жараткан чөп болуп атат да, ижарага алган күндө делечи. Бул анын маселеси, сиз коруп койдуңуз деген эле сөз. Үйдүкү ал бөлөк. Аны чабыш керек, чөмөлөш керек, тартып келиш керек. Анан аны азыркы убакытта мен мурда билбейт элем, көлгө барып калсам баардыгы азыр жана пресстетип калыптыр. Малга ыңгайлуу пресстейсиз, жем чөбүн кошосуз, билесиз да. Ал мейнет, ошон үчүн берки талаада болуп аткан үчүн Аллах алам бис-саваб, туурасы зекет чыгарган жакшыраак. Муну дагы иншалла тактайбыз. Эми бул зекет чыгарсаңыз Кудайга жаккан болосуз деген сөз да. Бизде азыр чалуу келгенге чейин WhatsApp'тагы суроону окуй берсек, 9-нчы суроо экен. Ассаламу алейкум устаз дейт. Адам өзүндө жин бар же жок экенин билсе болобу же болбойбу? Кээ бир адамдар айтышат, эгер жин сенде болсо, кайсы сүрөнү окуй албайсың же уга албайсың дешет. Ушул жөнүндө кенен айтып бересизби дейт. Эми бул жаатта менин баягы билимим аз.
Ошон үчүн баягы көп сүйлөбөгөнүм туура болот. Анан бирок бир нерсени эскерте кетейин. Эми жин алам деле зеригип отурган жок. Сайып Багдыш устаз, чоң устаздар айтат, керели кечки ушуга кирсемби, кирбесемби деп, алар деле бекерчи эмес. Алардын деле өзүнүн турмушу бар, бала бакырасы бар, жашоосу бар. Ошон үчүн керели кечке жашоону аларга ошонун эле интригасы менен иштеп калбаш керек. Алар деле мына бул боюнча мен быйылкы Рамазанда 2 китеп окудум. Акамул Маржан деген Ханафи мазхаб, анан Лактул Маржан деген Имам Суютин айтат. Алар деле инсандан коркот дейт. Биз корккон кош көрүнөт деп алардан корксок өзүн сезип алышат да алар. Бизде чалуу бар экен, сиздин сурооңузга айтып келебиз. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух. О, шейхим. Аллага миң мертебе шүгүр. Өзүңүз? Рахмат, сиз кыргыз үчүн хөрматтуу чакырым үчүн биз аптаны разыбыз. Аллахым шерменде кылбасын, түз жолдон баарыбызды адаштырбасын. Сурооңуз асыл магам. Аллахым разы болсын. Аллахым сизге береке берсин асыл магам. Аллахым береке берсин. Диги биздин баа чубак устазыбыз көп айтат эле көз тирүү кезинде биз ушунча жыл окудук, элибизге колдон келишинче насаат айтып атабыз, анан адамдардын жүрөгүнөн орун алып, адамдар бактылуу болсо биз чындап бактылуубуз депчи. Мисалы өткөндө эле болду быйылкы сапарда. Бир адашпасам жарым айдай болуп калды. Касим мечитинде сабак өтүп, анан Токмоктон агабыз келиптир жеңебиз менен. Көп жерлерге барса талак түштү деп калган экен, бирок нюанстар балким ал жерлерге сүрөтүн толук айтпай калган, бүт сүрөттү тактап келгенде талак биздин өзүбүздүн эле Ханафи мазхабта түшкөн эмес экен. Бирок ошол адамдардын үй бүлөсү сакталып калды, канча адамдар намаз окуп калдык дейт. Ошол айтайын дегеним бир ушул сабагыбыз. Албетте биз бир күнөөкөр аз адамбыз. Бул да болсо Кудайдын жакшылыгы. Ортодо ушундай жакшы бир парданы тартып койгонучу. Ошол сөздөр жетип, себеп болуп калса биз чындап бактылуубуз да. Кудай таалам ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткандай жакшылыктын эшиги ачкыча жамандыктын мындай жаба турган эшиги болууга Кудайым жакшылык берсин. Анан дубага муктажбыз. Кудай таалам адаштырбасын. Аллахым разы болсун сизге. Анан жана жим маселесине токтоло берели. WhatsApp боюнча диги суроо келгенче, чалуу келгенче. Эми алар деле зеригип отурган жери жок. Ошон үчүн муну интрига кылбаш керек. Анткени ошол Хамбали мазхабтын кийинки келген кээ бир аалымдары бул туурасында көп бай элге сөз козгоп койгондугу үчүн адамдар ошо менен интрига болуп калды деп айтат. Болбосо жиндер деле бизден коркуп турат негизи. Ошол себептен мусулман таза жүрүш керек. Дааратчан, гусулчан жүрүш керек. Куран аяттарын окуп, эртең менен кеч пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн дуаларга бекем болуш керек. Болду анан Элдер Кары деген агабыз бар, жана Көбөнов билесиздерби? Күрөшчү болгон ошо кишинин неси Алым мырза. Алым жигит тафсир жаатында азыр Аллахым разы болсун. Анан ушул боюнча мен канча жылдан бери алектенип келемин дейт. 10 жин ооруп калды деген адамдын 9-у психологиялык оору болот, бирөө гана жин илешкен болот, башка болот дейт. Анан анын эсебинен акча көрүп аткан шум молдокелер бар тырмакчанын ичинде, этият болуңуздар. Адамдардын астында алардын чөнтөгүн жукартып эле эметпеңиздер да. Ошон үчүн Кудайым баарыбызга жакшылык берсин. Бизде түз чалуу бар экен. Ва алейкумуссалам ва рахматуллахи ва баракатух. Ошол кандай бараттарга чыгып калган. Кыргызстандын бир сабакында Куран чыгара. Бирок аны иш кылып, ишкана кылып ачабагыла деген окуганда, ошого биз баары балдырган сүннөт менен архив бар, сүннөтлөр менен аралашып, ошол кичик анан бир салдырып бир чейналса кандай болобуз деп сурайын. Асылым эжекем, Аллахым сизден разы болсун. Эми биз Египетте жүргөн себептен ал жер кандай иш алып барат, кандай биз маалыматын жок экен, билбеген нерсени айткан болбойт. Көп элге баягы туура эмес нерсе болуп калбасын. Ошол себептен мен сизди бул жоопту толук бере албайт элем, бирок бир нерсени айта кетейин туура. Ар бир адам өзүн даарылай турган заман келди. Ошол башка өлкөлөрдөн мисалы азыр хилба деп атасыз, баягы бизде хаббатул барка деп коет, тимин, кара зиренин майы. Андан кийин анис деп коет экен, бизче арабча янсун дейт, анис чайын интернеттен карасаңыз болот.
мына ушундай пайдалуу тамак ашка өтүп туруп, ар бир адам өзүн дем салып, Курандан аяттары, сүннөттөн, хадисте келген дуалар менен дем салып жүрүп, таза тамактанып, жанагы нерселерди иче турган болсо, кыстыл хинди деп коет, анда мен ойлойм көп деле муктаждык болбойт. Эми ошону туура ичүүнү билбеген адамдар болуп калат да, балким ошолорго жол көрсөтүп калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен муну баргыла, барбагыла деп айта албайм, мен муну тактайын, а бирок азыр ага чейин мен сизге альтернатива айттым. Мына бүгүнкү сабагыбызда ошол балда шыпа бар, Куранда шыпа бар, сүннөттө шыпа бар, таза тамактанып, анан биз кичине козголо албай калып атабыз, ошол кан жүгүрүп туруш керек, циркуляция болуп, ошого ушундай дары менен дарыланып турсаңыз деп ойлойм, дагы да азыр жакшыраак деп. Бизде азыр азан жакындап калыптыр, сабагыбызды токтотобуз азанга. Анткени азан үчүн урмат болуш керек, анан эскертүү, намаз окуп кайтып келебиз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Кадырман калкым, угармандар, көрөрмандарым, Кудай Таала элибизге береке, жакшылыгын берген болсун, оор суркоодон сактасын, ооруп аткандарга Кудайым шыпасын берсин. Махабат аттуу эжеке суранган экен, катуу ооруп атабыз жүрөктөн деп, ошол инсанга да Кудай Таала шыпасын, жакшылыгын берсин, жана башка ооруп аткан инсандарга дагы. Анан биз шамды окуп, шам намазын окуп, кайрадан сабагыбызды улантмакчыбыз, бир жарым сааттын ар жак бер жагы, Кудайым буйрса. Түз эфирден чалууга сиздерде мүмкүнчүлүктөр бар. Азыр биз Кыргызстандабыз. Ошол үй телефону 0312 68 0606, ал эми байланыш телефондору болсо 0700 бошка экен, бул дагы 68 0606 номерлери менен байланышка чыга аласыздар. Кудай Таалам ар бириңиздерден Аллахым ыраазы болсун. WhatsApp'тагы келген суроо мындай экен. Ассаламу алейкум дейт. Daaratты бузууга 1 жаштагы баланын булгаганы кереби дейт. Жок, ал daaratты бузбайт, бирок бейнамаз кылып коет. Мисалы, сиздин колуңузга же кийиңизге жаш бала заара кылып койсо, ушатып койсо, ал нерсени тазалап жууш керек, бирок daarатты жаңадан алыш шарт эмес. Ал жөн эле ал намазда ошо денедеги нажасат катары бааланат, кийимдеги нажасат катары бааланат. Ошол нерсени тазалап жууп же кийимди алмаштырып коюш керек. Албетте мүмкүнчүлүк бар да. Мүмкүнчүлүк жоктан башка нерсе. Бирок намазды daarатыңызды бузбайт, кайрадан алып отурбайсыз деген сөз. Кудай Таалам берекесин берсин. Кийинки 11-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Азыр акча психологиясы деген курс бар экен. Анда ушул курсту окусаңар, сөз акча келет. Өзүңүздөргө келбесе дагы, күйөөңүзгө же ата-энеңизге акча келет дейт. Бизде азыр чалуу бар окшойт. Чалууга мүмкүнчүлүк берип турган суроону улап окусак буюрса. Ассаламу алейкум. Siz efirdesiz, eğer bolsa sorağınızı berseniz bolot. Sorun yaşadığı gelen kıyıklıklarına, sınavlarına, giderilmek göreceğim kıyıklıklar oluşturup gelip varsa. Ova. Soğukunda kabul boş gelecekse, dedi, sana çıktıktan düşüne girip gençler olup gelip yaşadığı çıksa. Doğru aytasız. Şu başı bir köşeye gelip bakıyorsun, onun adam bulup gelecek. Ova, doğru. Ama sonra senin kaç giyim çıkış gerek, gelecekten kargo, şurada neyse yürüyüp bayram. Doğru. Şimdi sen özgürlükle hareket etsenleri ağzına geçken açıklatmaya gelmiş gerek. Rahmat, Allah'ım razı olsun. Эми азыр бизде мотивация деп коет, дем берүү, ышык берүү жаатында көбүнчө бестселлер башка деп ошол батыш өлкөлөрүнүн китептери которулуп келип, бул мындай арасында жакшы сөздөр бар, бирок бул көбүнчө сырткы нерсеге гана болуп, көкүрөк, ыйман маселеси менен экөө айкалышканда гана баасы бийик болбосо, көбүн эсе мындай сырткы нерсе болуп калып атат. Ошого эми ыйман ээси катары билиш керек. Куран-ы Каримде аят бар, ыйман берилгенден кийин силерге сыноо келбейт деп ойлойсуңарбы? Сыноо келбестен эле оңой олтоң, жеңил желпи бейишке кирем дейсиңерби? Жок. Ыймандуу адамга сыноо келет. Biz mына могу Касси мечитинде бияктарда сонун чыгып атат. Сабактарда айтып атабыз. Шейх Рамадан Бутинин Жашоо сырлары деген китебинде айтат. Бул сыноолор келгени, кыйынчылыктар келгени биз менен сиз Алланын пенделерибиз, туурабы? Алланын жаратылган пенделерибиз. Алланын пендеси болгондон кийин пендечиликти кантип өтөө үчүн бизге бир аянтча керек экен. Ошол өзүбүздүн пенде экенибизди далилдеп, тастыктап берүү үчүн бизге бир мүмкүнчүлүк керек. Ал мүмкүнчүлүк ушул сыноолор менен. Адам сыноолор келбесе ийгиликти багынта албайт. Бир адам олуячылык сыпатка жете албайт, аалым боло албайт. Мисалы, жашоо ырахат болуп кете берсе, илимге деле келбейт экен да, илимди ойлобойт ал.
анан ачка курсагы бир күн ток, бир күн башка болгондо ошол көбүрөөк талпынат. Албетте кыйынчылык менен өткөзбөш керек. Бирок ошол бул сиз менен биздин башыбызга келип аткан, жумурай журттун башына келип аткан сыноо биринчи кезекте пенденин ошол пендечилигин тастыктап далилдөө үчүн окудай. Жакшы күндөрдө дагы пендеңмин, сага акарат айтпаймын, жаман күндөрдө дагы мен кыйын күн келгенде дагы акаратсыз айтпайм, пендеңмин, балким ушу менен мени көптөгөн чоң жакшылыкка даярдап атасың дейт. Бул бир. Экинчиси, биз сөз баккан элбиз, ата бабаларыбыз айтат, Курама темир курч болот дейт. Кудай Таалам бизди курчутуп, бизди ушундай мыкты даярдап, келечектеги өтө чоң ишке даярдап атат деген сөз. Айткан сөз далилсиз болбосун. Мына ансарилер деп коет, Мадинадагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды каршы тосуп алып, сону ныр-нырдап билесиздер. Бизге ай жаңырып келди деп. Тола ал-бадру алейна деп. Ушундай бир иманы менен, ушундай чын дили, көкүрөгү менен кызмат кылып, динге мээнет кылып, ушул ансар атка конушту. Ошол инсандар бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келип мындай бакытка жетиш үчүн билесиздер, Аус менен Хазрач эки чоң уруу ошо Мадинада болгондо 120 жылдан артык кырч алышкан согушта болгон, канча жандар үзүлүп кеткен. Бирок муну бир караганда жамандай көрүнгөн менен тегеректе келечекте бул кишилер пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын калканы болуш керек болгон, жашоонун кыйынчылыктарына даярдады. Кудум ошол сыяктуу Кудай Таалам дагы сизди келечекте чоң ишке, чоң бир үммөткө, адамзатка, мамлекетибизге пайда келтире турган нерсеге даярдап атат. Кудай Таалам сизден ала турган нерсеси көп экен. Экинчиден, пенде өзү дагы ошо кылып аткан иштен, үчүнчүдөн, пенде биз жазык кетиребиз, жаза басып алабыз, бир нерсени туура эмес кылып атабыз. Аллага болгон адепке же ошол ишибиздин бир майын чыгарып аткара албай атабыз. Демек, мусулман адам бир жерден эки жолго чалынбайт, балким ошол кылып аткан ишибизге бир сара эсеп салып, ошол ичке болгон подход, ичке болгон ошол ишибизди, жөндөмүбүздү, ишке болгон мамилебизди бир аз башкачараак кылып, шариатка туурараак кылып, жаңы аракет кылыш керек. Мына сөзсүз майнабы кайтат. Ва ан лейса лил инсани илля ма саа. Ким кандай иш кылса өзүрүн көрөт. Аракет кылса берекет, бир күн болбосо бир күн көрөт. Аракет кылыңыз, чөкпөңүз иншалла. Кандай көйгөй болсо дагы сиздин жүрөгүңүздө иман бар, ошол иман баалуу нерсе. Иман менен Кудай Таалам көптөгөн жакшылыктарды алып келет. Эч бир адамда эч бир жакшылык жок болуп, жүрөгүндө иман болсо да ошол адам бактылуу. Мына Анарбай Кары деген улуу устат бар, ошол кишинин Мурат деген окуучусу бар, айтат, канча жылдан бери дейт, 21 жылдан бери бир адам автокырсыгынан улам, унаа кырсыгынан улам төшөктө жатат дейт, бир орунда. Кыймылдай албайт, баса албайт. Бирок ошол адам иманы бар экен, жатып намаз окуйт экен, зикир кылат экен, ошол адам бактылуу. Эмнеге? Жашоонун баардык көйгөйү бар. Ал адамдын арманы таза абадан дем алып бассам гана бир-эки кадам менден бактылуу адам жок дейт. Бирок ошол адамдын дагы иманы бар, ал дүйнөдө бактылуу адам. Иманыңыз бар, Кудайым сизди тандап алган, Кудай сизди сүйөт, сүйгөн үчүн сизге өмүр берип атат. Ошого жашоого чөкпөш керек. Бешинчи фактор, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң сүйүктүү инсан болуп, не деген төө ашуулардан өткөн турмуштун оор кезеңдерин басып өттү. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламда бизде үлгү бар. Биздин башыбызга келген сыноо, иншалла жеңе турган сыноо. Кур'ан-ы Каримде айтат: "Инна ма'ал усри юсра." Бекем болуш керек, чыйрак болуш керек, кайраттуу болуш керекпиз. Ар бир кыйынчылыктын аркасында көптөгөн жакшылыктар бар дейт. Эми Кудайым буйрса берекесин берет. Бул ошо пендечиликти чыңалтуу үчүн болуп атат, келечектеги чоң ишке даярлоо үчүн болуп атат деген сөз. Биздиге дагы ошо чалуулар менен буйрса сурооңуздарды узатып турсаңыздар болот. Ага чейин биз ошо жогорку суроолорду окуп турсак, ошол акча психологиясы деген курс бар экен. Анда ушул курсту окусаңар сөзсүз акча келет, өзүңөр келбесе да күйөөңүздөргө, жатенеңизге акча келет. Бизнесиң болсо 5 же 10 күндө кирешеңиз ашат дейт. Ошол курсту окусак ширк болбойбу дейт. Карап көрүш керек, ким өтүп атат аны. Чалуу бар экен. Кечиресиз, биз кайра айтып келебиз. Сурооңузду узатсаңыз болот. Үн алгыныгы радионун үнүн кичине ылдый бурап коебузбу, бизге жаңырып калып жатат. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Мен суроомдайды, калышта. Айтыңыз. Аягы каза болуп калса, күйөөсү жууп камырат болобу? Башка жакындары барбы? Жууй турган же аял заттар башка? Бар. Болду агам. Башка сурооңуз барбы? Дагы кошумча. Жок, башка суроо. Алла разы болсун. Азыр сизге жооп берем. Аягы каза болуп калса, жууп кепиндесе күйөөсү болобу? Жок, ханафи мазхабта болбойт. Эмне үчүн? Ошол аял заты, эми бул оор турмуш, бардыгы үй бүлө бирге кайтыш болууну насип кылсын, оор мисалы. Ошого аялы биринчи кайтыш болсо,
анда күйөөсү жууя албайт, кире албайт, башка аялдар, ал кишинин туугандары бар болсо эмнеге дегенде кыз киши аял заты өлгөндөн баштап ортодо нике үзүлүп бир гана идда күтүү 4 ай 10 күнү гана калат, башка учурда экөөнү эч бир нерсе байланыштырбайт, кыяматта кайра никеде тирилет. Бирок эркек адам жат болуп калат, киргенге, денесин көргөнгө болбойт, жууя албайт. Ошол аял заттары же тууган аял заттары келип гана жууйт. Баягычы эми Азирети Али радиаллаху анху Фатима менен жуудуга бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан берилген ошондой буйрук, өзгөчөлүк, ал кишиге гана. Биздин Ханафи мазхабта болбойт, Шафи мазхабтан башка маселе. Сиз жууя албайсыз. Сиз ошол дуа кыласыз, уруксат берсе атасы же имам жаназа окуй аласыз, Куран окуп багыштай аласыз, бирок жууганга болбойт. Анан кээде жагдай жаралып калат, алыс жерде тоонун башында болуп, сизден башка эч кимиси жок болуп, убакыт өтүп, баягындай эми маркумга бир өтө жаназа түшпөй кала тургандай коркунуч жагдай болуп калса, эми ал Шафи мазхабта бар маселе андай айла жок анда. Өлүк дене муздап калбасын, жаназа өтпөй калбасын деген коркунуч болсо, андан башка жагдайда Ханафи мазхабта жок, эркек адам аялына жаназа окубайт. Ортодогу нике убактылуу үзүлүп тургандыгы үчүн. Акча психологиясы деген ушундай сабактарга барсак болобу, ушундай бай болуп кетесиң жеп, ушундай адам сүйүндүрүп коет дейт. Ошол жерде эми аалым болуп кетпесе да акыйдасы түз, Кудайга ишенген, негизи Кудайдан болот, акча себеп деп динден бир аз түшүнүгү бар болсо барсаңыз болот. Анткени ал бизнес окууну окуш керек, бирок каяктагы бир нерсени айтып туруп, аффирмация, табият деген бар, табиятка кыйкырасың, андан жооп келет деген сыяктуу Кудайдан жоо кача турган сөздү айтсага барбаш керек, алданбаш керек. Азыр ошентип эле 300 адам чогултуп ар биринен 25-40 миң сомдон алып отуруп байып кетип аткандар көп да. Жок, алданбаш керек, өзү китеп окуш керек, айылга баш керек дедик биз, айылда ошол адамдардан үйрөнүш керек. Бизде бир чалуу бар экен, ошого көңүл бурсак. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Аллахым разы болсун сизден. Өтө жумшактуу болгон адамдар кээде сизден дагы уйсуздан турган калышат. Кандай кеңеш бересиз? Рахмат. Аллахым разы болсун сизден, асылы багам. Аллахым разы болсун. Агабыз айтып атат, өтө жумшак адаммын деп атат. Ошол жумшак мүнөзүбүздөн адамдар пайдаланып калат деди, эгер мен туура уксам. Устазыбыз Ахмад Шариф деген кадырлуу бир устазыбыз бар, айтат. Сабагына катышканда бир ирет ушул хикматтуу даанышман накыл сөздү айтып калды. Ушундай бир сөз бар илим майданындачы. Ла такун лаййинан фатусар ва ла салибан фатуксар. Өтө жумшак болбоңуз, адамдар сыгып кетет дейт. Муну биздин макалда айтат. Акыркы тамчысына чейин сыгып кетет дегени адамдын жыгаштын жумшагын курт жейт, адамдын жумшагын адам жейт деген макал бар. Болбойт. Ар бир үстүнөн бизде өзгөчө мына Кыргызстанда ушул бир аз эле адам боштук берип койсо, башка кылса, эми имандуу адамдар башка, бирок турмуштун шартынан башка болуп, бош адамды психологиясын изучать этип билип туруп пайдаланып кеткен кээде баягында көнүм шататкары кээ бир учурда калыптанып калат. Ошого өтө жумшак болбош керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам андай болгон эмес. Азирет Умар кылычын сууруп, өлтүрөм сени деп келгенде эшикти ачып, жакасынан кармап, ошондой баатыр адамды сестентип кое турган айбаты болгон да. Айбат болуш керек мусулман адамда. Жана бир бетин орус, экинчи бетин тосуп берип деген ал такыр динибизге өөнү чурай турган нерсе. Эгер биздин динибизде да ушунчалык айтылат, "Мен кутиле дуна малихи фаху шахид" дейт. Хадис алымдары бизге жеткирет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, айбаттуу болуп, өзүнүн үй бүлөсүн, малын, жанын коргоп кайтыш болсо адам шейит кетет дейт. Бул деген сөз эржиректүүлүк да керек деген сөз да. Анан ошого өтө жумшак болбоңуз, адамдар сыгып акыркы тамчыга чейин алып кетет. Өтө катуу мындай мерез, корс да болмоңуз, адамдар сындырып кетет. Баягы өзүңүздү эр ойлосоңуз, бирөөнү шер ойло дегендей эле экен да, же шер ойлосоңуз, бирөөнү эр ойло деп. Ошого ортолукту кармаш керек. Бул динибиз өзү ортолуктун дини болуп атпайбы? Даанышмандыкты сураңыз, тахажжудта сураңыз, мамиледе өтө жумшак болбоңуз, катуу боло турган учурларда катуу болуш керек. Бул эми аста-секин келе турган нерсе. Бизде дагы чалуу бар экен, кезек берсек. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Аллахым разы болсун, шүгүр, өзүңүз? Сөзсүз. Кандай дейсиз? Ким барда?
Ооба. Башка сурооңуз барбы агам сиздин? Болду, Аллахтын разы болсун. Эми Раматылык Чубак устаз сонун кылып аябай кейип дагы, катуу айтып дагы, башында жумшак айтып дагы сонун жооп берген. Баягы YouTube'га жазсаңыз бар. Негизи атаң барда сакал койбо дегенди түз мааниде кабыл албаш керек. Бул өтмө мааниде. Баягы сакал улгайгандыктын, сый көрө турган убакыттын белгиси болгондо көбүнчө сакал узарат дагы. Анан ошол учурда бул болду эми ак сакал болду бул киши. Бул кишинин эмгексиңди эми төргө отурсун. Кары келсе ашка, жаш келсе ишке деп бул киши мындай тамак ашта сыйдын үстүндө, жайын дасторкон үстүндө болсун деген маани. Анан бул мааниси атаң барда сакалды койбо деген түпкү мааниси ушул болгондо, жаш туруп атаңдын алдында каадаланып калба. Атаңды босогого коюп, үйгө калтырып, атаңдын ордун эрте ээлеп албаган, сүйгүтүп алба. Жаш кезде эмгек кыл, илим ал, билим аркала, тажрыйба топтоо, кааданы кое тур каада күткөндө. Азыр бизде жаштар каада күтүп атпайбы, ошол мааниде. Анан түз маанисинде жок, сакал койсо болот. Бул сакал сүннөт да. Сакал бекемделген сүннөт, тартыбы менен, ирети менен татынакай, бир копто дейт, бир муштумдан ашырбай сакал кармап жүрүү сүннөт болот. Эми атасы сакал койбой атса, баласы да койбо деген сөз жок. Атасынын уруксатын алып койгон жакшы болот. Дагы бизде суроо бар экен. Сиз эфирдесиз? Суроо болобу? Ооба, сөзсүз. Мен силерге суроо бергендин себеби эмнеде? Баягы дуаларды окуйм, мындай болот деп айтат да. Андан ошол баягы дуаны канча жолу окуганда анан пайдасы болот. Канча жолу окуш керек? Мисалы кайсыл дуаны максат кылып атасыз же жалпы жонунан элеби? Жалпы жонунан эле сурап атам да. Рахмат. Ошо канча жолу окуш керек дуаны? Ачсың ошо. Аллахым разы болсун. Апа, Аллахым разы болсун. Апа, диндеги кадамыңызды Кудайым бекем кылсын, намазга бекем кылсын. Сизде апалар менен биз сыймыктанабыз, бактылуубуз. Анткени биз өлкө сыймыктаныш керек да. Сиз уруксат берсеңиз, сурооңуздан алдын ошо сыймыктанууну айтып кетсек, биздин өлкөдө балдары ушундай сакал коюп, албетте өзүнүн тартиби менен муну жаман көрбөш керек, өйүн учуратпаш керек. Жакшылыкка алып келет. Көп пайдасы бар медициналык жактан, сүннөт. Анан экинчиден ошол жоолугун салынып, намазын окуп, жаштар жакшы да бизде, мисалы араб өлкөлөрүндө 5 кол тең эмес, ата-энеси ушундай диндар, бирок кыздар мындай чечингиси келип, башкача болуп турат да, ошон үчүн арабтын араб эместигинен деген сөз жок. Такыбачылык, илим, билим менен. Айланайын апакем, апакебай, эми сиз улуу апамдай адамсыз. Ар бир дуаны 3 иреттен кайталаган жакшыраак болот жалпы жонунан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам зарыл дуаларды сөз 3 иреттен кайталайт эле. Сүннөт мисалы, эртең менен кеч кырсыктардан сактоо дуаларынын бири Бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хува ас-сами'ул алим дегенде ушул 3 жолу кайталап айтылат. Анан кээ бир дуалар 7 ирет кайталанат. Мисалы, Имам Нававийдин эртең менен окулуна турган дуасы бар, сыйкырдан, ичкүйдүүлүк, дүйнөдөгү жаман кара дубадан сактайт дейт, кээ бир жерлер 7 ирет дейт. Эми жалпы жонунан 3 иреттен кайталап коюңуз. Анан кээ бирлерин илим окуганда келет, муну 7 ирет, муну 10 ирет деп өзүнчө тажрыйбасы бар. Азырынча 3 иреттен окуп турсаңыз жакшы болот иншалла. Анан бизде учурдан пайдаланып өтө бир зарыл суроо бар экен. Умра маселесинде дейт. Муну мен мечиттен жолукканда да жеке сурап атышат, айылдарында өткөндө сурашты. Умра маселесине кызыгып аткан адамдар көп да. Ошол умра маселесинде кайсыл фирма менен кандай шартта барсак болот, умранын жөрөлгөсү кандай ажылык дейт. Эми ажылык болуп өттү. Ажылыкка барыштан алдын умраны жакшы аткарыш керек. Умра маселесин ордуна коюш керек. Анан умрада кече жакында ушул угуп кулагым чалып калдым, аябай жакшы иш экен. Умра сервис деген бар экен. Ошол жакшы инсандар ошол жерде түптөп жаңыдан сонун иш баштаптыр. Умра сервисинин өзгөчөлүгү бул онлайн болот экен. Бүт баягы шарттары түзүлүп берип, ошол умрага бара турган адам умра башчысын өзү тандайт экен. Андан кийин сапардаш адамдарын өзү тандайт экен. Ошондой мүмкүнчүлүгү бар экен. Анан мунун эң эле жакшы жери баягы белгилүү бир умра компаниясы монополия кылып албастан орток белги коюп, бул умра барчу адамдарга да жакшы, акчасы бүт көрүнүп турат, жакшы рейтинги күчтүү умра башчысын алат. Анан ошол умра компанияларына жакшы экен, эмне дегенде кардарлар табылат. Ошого умрага бара тургандар эми ошо көп эле негизи. Кайсы бири менен барсаңыздар дагы болот. Ошонун ичинде ошо жакшы иш көрсөтүп келе жаткан ошо умра сервиси менен барса да, бул тиркемеси бар экен, ошол жерден таанышса жакшы экен. Көзүм жеткен ошол болду. Эми Кудай таалам жакшылыгын берген болсун. Бизде дагы суроо бар экен. Ошол суроого жооп берсек.
Alo. Siz efirdesiz. Саламатсызбы? Саламатчылык апа. Мен сізден бір эме сурайын дедім деген. Апа айтыңыз. Албетте апа, бериңиз. Бір эме да бұл эме деген кандай десем, мен кичинекей төрөлгөндө, кандай десем эми. Кыжалак болбоңуз апа, айтыңыз. Бала багып алганда. Анан ал жаңы төрөлгөндөн алган бала эркек бала болчу. Анан азыр ал бала 20-га чыгып калды. Ооба. Анан кийин аны атасынын энесин билиш керек да. Мен аны кандай кылганымды билбейсем, бала чоңоюп калды. Багып алганда баягы роддомдон алмаштырып алынды беле, кандай болду эле, апа? Мен роддомдон эле алгандым да, бул штаб кеткен экен да бул баланы. Анан энесин да ким экенин, атасын да ким экенин билбейм да. Анан мында ошуна караганда бала билиш керек дейт. Бирок мен айткандан корком да. Бала жаш болуп атпайбы, 20-га келип калды. Туура апа, туура. Кандай кылсам болот да, ошол мени аябай эмесип келет да. Всю жизнь сөзүмдү келип атат да, ушуну кандай кылсам болот деп. Айтыш керек, айташ керек дейт. Асылым апа, Аллахым разы болсун. Сиздей мындай ак жүрөктүү апаларыңыз көп болсун. Караңызчы, сиз ошол нерсе жүрөгүңүздө өйүп, кыжалак болуп, ушуну аябай кыйынга туруп сурап атасыз. Элин жерин сатып аткан, кыянат кылып, зулумдук кылып аткан адамдарда уялыш керек. Ар бир адамда ошондой иман деген болуш керек. Сиз кыжалат болбоңуз апа, жаман иш кылбапсыз. Мен коркуп аттым беле. Сиз баягы кечигип суроо берсеңиз, баланы акушеркадан берип сатып алдыңызбы, алмаштырып алдыңызбы убагында депчи, жок. Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр деген күнөөкөр эмес экен, ал оор тагдыр. Баягы баланын ата-энеси таштап койгон экен, башка болгон экен. Эгер ошол чын болсо, анда сиз жакшы эле сооп иш кылдыңыз. Болгону психология илиминде аны сиз жакшы билесиз, жашоонун кырын, учурун жакшы билесиз. Азыр бала кичине жаш болушу мүмкүн, жок дегенде бир 2-3 жыл дагы керек. Ошол туурасында китептерди алып келип, ошол туурасында баяндарга, дааватка, ишенимдүү адамдарга кошуп жөнөтүп, ошо 1-2 адамга даярдап акырын ошону аң сезимине сиңирип даярдаш керек дагы. Анан бала жашоо деген ушул деп акырын даярдап китептерди дааватка чыгарып, ишенимдүү жамаат менен муфтияттын уруксатынан өтүп даярдап туруп, анан айтсаңыз 1-2 жылда туурараак болот. Анан ошондо бала баягы туура чечим кабыл алыш керек да. Ал үчүн туура чечим кабыл алып, сизди таштап кетиш коркунуч турбайбы? Кудай сактасын. Ошон үчүн баягы иман жагын иштетсеңиз, жакшы чөйрө түзүп берсеңиз, дааватчы алым адамга айтып ошону табыштап берсеңиз, ошол акырын түшүнүгүн иштесе, анан сиз эч бир күнөө кылган жоксуз. Болгону балага ошол акыйкат айтылганда ал өз ата-энеси издеп тапкан укугу бар. Эми ошончо жылдан бала баягы тапкандык эмес, баккандыкы дейт. Ошол үчүн сиздин мээримиңиз бар, таштап кетпейт, ойлонот, башка болот. Бирок иншалла Кудайдан үмүт этебиз сизди өз энесиндей карап бакканга деп. Болгону менин сурооң, сиздин сурооңузду түшүнгөнүмө карай ошол бир аз даярдаш керек, жетилтиш керек. Анан өз ата-энесин тапканга бала милдеткер албетте, эгер өзү кааласа. Аллахым разы болсун апа сизден. Бизде чалуу келгенге чейин дагы суроолор бар экен, ошону жооп бере берсек. Саламатсызбы дейт. Жолдошумдун 3-чү аялы болом. 2 баласын багып жатам, аябай жакшы эле. Азыр кагып силкип калды, эмне кылсам болот? Өзүм дагы түшүнбөй кетип калайын десем, балдарга боорум ооруйт дейт. Чубак устазыбыз раматтылык Орусияга барган кезде, Россияга, Москвада адашпасам, мен ушул 3-чү аялы болом дегенде ордунан туруп, ушу мен сизге ыраазычылыгымды билдирем деп айткан сөзү бар да. Анткени маселе бир тараптуу эмес. Бул мусулмандар дегенде мындай деген менен коомдо аял заты, кордук көргөн аял заты канча, аял затынын саны көп. Ошол себептен ошончо 3-чү аял болуп чыгып, анан 2-чи же 1-чи аялынын байбичесинин балдарын багып берип атканыңыз чындап эле бул мактоого татырлык иш. Күйөөңүз сизди кагып силкимеп эмес, чекеңизден өбүп, ошол ортодо адилеттүү мамиле кылып, сизге ыраазычылыгын, алкышын гана айтыш керек. Бул кандай жакшы ишти кылып атасыз. Ошентип тийип балдарында карашып атканыңыз болгону, 2 тараптан адилеттүүлүк керек. Күйөөңүз тараптан сизге жакшы карасын, бирдей тең карасын,
сырткы мамиле да сүйүү, эми Кудай жүрөгүнө салат мамилесине башка жараша. Сиз тараптан ошо биринчи, экинчи тараптан талак берүүсүн, талак алуусун талап кылып суранбашыңыз керек. Анан албетте ошо менен биргеликте күйөөңүз сиздей аялдын көңүлүн алыш керек, анткени сиз өтө бир эркек дагы жакшылык ишти кылып атасыз. Аста секин болот. Кагып силсе да эми негизгиси баягындай ал туура эмес деңизчи, бирок үй бүлө сакталып турган бул маанилүүрөөк деген айткым келип атат да. Кудайым сизге жар болсун. Бизде чалуу бар экен, ошого уруксат берсек. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Сиз эфирдесиз, сурооңузду берсеңиз болот. Мен суроомду берсем. Бул видео жөнүндө да. Ооба. Жолдошумдун экөөбүздүн азыр мамилебиз кичине жакшы болбой жүрөт да. Ооба. 3 айдан бери айылда жүрөт. Мен боюмда бар, 2 балам бар, кайным менен турам шаарда. Анан угуп калдым да, кээде ушул нике эскирип же нике бир башкача болуп калганда ушундай эмелер утуп калып башканда элечи. Ооба. Анан ошо кайрадан нике окутуп, ошондой кылсак биздин эмебизге, үйлөрүбүзгө кичине таштап келеби деп сизден сурайын дедим. Сиз эжекеси телефонду койбой турсаңыз, ортодо эч кандай талак сөзү, ажыраш сөзү болгон жок да, туурабы? Жок, кандай болгон жок, бирок жолдошумдун такыр эле бир ичинде эмне болуп атканын эчтекен айтпайт, бир башкача ойдо жүрөт да. Даватка чыгып келсем же даватка чыкпайт. Түшүндүм. Эжекеси такырында бөлүү жок да, мындай айткан эмеси. Түшүндүм эжекеси. Азыр сизге жооп берем. Башка сурооңуз жокпу эжекеси? Анан кийин ошо мен такыр эмеге намаз окуй албай деп жолдошум мен эмнеден баштасам болот? Көрдүңүзбү? Маселенин төркүнү эми билинди. Жол салынасыз, бирок намазга чыгын албай атасыз, жакшы, Чыгын албай атам. Жолдошумга өчөшүп мен дагы ошо жолдошумга өчөшөдө мен дагы башка жол баратам да. Түшүндүм эжекеси, жооп берем. Асылым эжеке, аял заты, эжелерим, карындаштарым, күйөөгө чыккандан кийин биз намазды, жоолукту күйөө үчүн салынбайбыз да, муну жакшы билиш керек. Турмушта сиз жакшы билесиз менден дагы, мында 2 балаңыз бар экен, боюңузда бар экен, туура гормондор ойноп атат, башка болуп атат, оңой эмес, витаминиңиз кетип атат. Кош бойлуу аял зат эмне деген ал келечек бир жашоону тарбиялап атат да, келечек муунда оңой эмес, эркектер түшүнүшүбүз керек. Бирок сиз жоолук салынганыңыз өтө жакшы, бул парыз, милдет. Анан намаз окубай койгонуңуз күйөөңүзгө чөш, бул туура эмес нерсе. Сиз намазды күйөөңүз үчүн окубайсыз. Күйөөгө тийгенге чейин балагат жашынан окуйсуз, эжекеси. Күйөөңүз жакшы мамиле кылса да окушуңуз керек, жаман мамиле да кылса окушуңуз керек. Анткени намазды сизге өмүр берип, ден соолук берип, күйөө берип, ыйман берип, бейиштей Кыргызстанды берип, ата-энеңизди берип аткан, жараткан Кудай үчүн окушуңуз керек. Мына маселенин төркүнү билинди. Сиз намаз окуп, тахажжудка туруп, 5 маал эмес, 5 маалды бекем болуп, мына ушундан баштаңыз эжекеси. Анткени эмне үчүн окуйсуз? Кудайдын парызы, аны билесиз. Боюңуздагы бала, Чубак устазыбыздай аалым, Манас атабыздай элини бийикке көтөргөн, Чыңгыз атабыздай мыкты калемгер, мыкты чоң адам болуш үчүн сиз намаз окушуңуз керек. Азыртадан башташыңыз керек бала, намаз окуп. Тахажжудта дуа кылыңыз. Аял затынын үнү Кудайга тез жетет. Анткени аял заты өтө мындай өжөр келет экен дагы, ибадат кылса бекем токтобой сурайт экен, эркектер 1-2 сурап, көбүнчөсү калып кетет экен. Ошого тахажжуд намазын окуп, ушу Кудай күйөөмдүн мурдагыдай сүйүүсүн, мурдагыдай мамилесин мага кайтара көр деп Кудайдан сураныңыз. Иншалла Кудай дуаңызды кабыл кылат. Анан экинчиден жолдошуңуздун мамилеси сууп атканы, балким анын айылда жүрсө бир жумушу бир кырсыкка учурагандыр. Балким эми андай болбосун, бирок бир өзүнүн жеке жашоосу болгондур. Ошон үчүн анын жагын мындай туура карап түшүнүүгө аракет кылыңыз. Анткени мен сизди түшүнөм, өзүм дагы ата болуп, мына келинчегим 2 кызым, 1 уулум бар. Боюнда болгондо көбүрөөк гормон козголуп, көбүрөөк мурдагыдан да көп мээрим күтүп атасыз. Балким күйөөңүздү да түшүнсөк болот. Ал сизге суук мамиледе эмес, бир иши жүрүшпөй аткандыр, айылда жүргөн болсо. Анан күйөөңүз сизге мамиле кылсын, кош бойлуу учурда кандай мамиле кылса баласы ошондой таза кандуу болуп төрөлөт. Ошого эжекеси сиз намазды баштаңыз, анан тахажжудта жолдошуңуз сураңыз, биз да дуа кылабыз, баардык жакшылык ушул намазда иншалла. Бизде дагы бир суроо бар экен. Саламатчылык. Менде суроо бар да. Мен суроомду көмөрүп көптөгөн сурасам, белгилүү эмне болсом, бел болуп, пайгамбарыбыздын 24 жашоосун жашоосун айтат да.
Emin mınдай şöyle söyleyeyim. Demek din bu Peygamberlerin yaşadığı din bu dinleri Peygamberlerin yaşadığı dinleri bunlar din Peygamberlerin yaşadığı dinde Allah Peygamber'e söyledi o da Peygamber dinde çağrıda Siz taksırım özünüz musulmansızbı, iman keltiresiz Allah'a? Özünüz musulmanмын деп санайсыз, пайгамбарыңызды пайгамбар деп иман келтиресизби? Акыр кыяматка, түшүнүктүү, мен жооп берейин анда. Таксырым, абакем, агам, сиз көп китеп окуйт окшойсуз. Ошол окула турган китептерде дагы жанагындай динге ушундай бир кырын көрсөткөн, балким мен эрте вывод чыгарбайм, бирок бул ошондой мусташрик деп коет, востоковедтердин динге мындай душманчылык кылган, бир тараптуу кылып көрсөткөн адамдардын китептеринде ушундай идеология бар. Бул дин Кудайдын дини эмес, бул Мухаммадтын дини дейт саллаллаху алейхи вассалам. Мухаммадтын дини болгондон кийин дейт алардын айтышы боюнча саллаллаху алейхи вассалам. Демек бул өзгөрүүгө муктаж. Муну эмнеге биз элге таң улап атабыз? Бул Куран деген жерге түшкөнгө чейин ыйык болгон, улук болгон, жерге түшкөндөн баштап ыйыктыгын жоготкон дейт. Анан батышта ушундай теория бар. Маутул Катиб дейт, смерть автора деп коет. Кандай чыган автор болбосун бир китепти жазса, анын жазган боюнча мен түшүнүшүм шарт эмес. Мен ал китепти окуп өзүм каалагандай түшүнөм. Эркин, демократтуу мен мындай кылып түшүнөм дей тургандардын бир пикири бардай сезилет. Бирок өзүңүз алхамдулилlah Кудай ушу мусулманмын дедиңиз, эми жооп. Бул шамал аяктан келип атканын айткым келди. Жоопту угуу үчүн биринчи сиз позиция, стойкадан чыгышыңыз керек. Жүрөктү бошотушуңуз керек. Бул мындай жооп берет, бул мындай деген нерсени кое турганда, жүрөктү бош кылып, мындай бош эле кылып, мындай кадимкидей бошо тургандай эле бошоп, анан уксаңыз буюрса жакшы болот. Дин бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын дини эмес. Миллат расулилла деп айтылат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул динге мээнет кылып, жеткирип, жашап өтүп, эң кылда туура аманатка кыянат кылбай так жеткиргендиги үчүн бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бизге көрсөткөн жол жобосу, сүннөтү деп айтылат. Бул болсо дин бул Алланыкы, бул Кудайдыкы. Адам атабыздан баштап, алгачкы 10 эбизден баштап, акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга чейинки диндин эгеси бул Алла Таала. Диндин аныктамасы, атайын китептер бар. Аныктама дин дегенде эмне? Ошол аныктамалардын бири Ас-Сайид Шариф Журжани тарифат бүт аныктамаларды берген китебинде айтат: "Вад'ун илахиюн саиқун биззат ли заул асхаби салимати ила ал-хайр лахум биззат." Мына арабчасына чейин жаттап айтып атам сизге. Дин деген адам баласыны эң бул дүйнөдө туура өмүр кечирип, акыретте түбөлүк бейишке кирип, Кудайдын ыраазычылыгына жетелей турган, түздөн түз жакшылыкка жетелей турган Кудайдын адам баласына бекитип берген жол жобосу, эрежеси, жашоо эрежеси деген сөз. Эми муну дагы да кыргызчалап жөнөкөй тил менен айтканда, дин Алла Тааланын пенделерге түзүп берген эң жакшы жолу деген сөз. Бул жолдо бүт жакшылык бар. Пайгамбарлардын бул диндеги салымы булар жеткирүүчү. Ошол анткени биз периштени көрө албайбыз, алсызбыз. Биз периштени коюңуз кечинде караңгы болуп калса, ошол кумурскаларга, кыбыр эткен жандыкка чычкандарды көрө албайбыз, бирок ошону мушук көрүп атат. Демек ошол сыяктуу адамдардын ичинен пайгамбар келиш керек, болбосо сенин периштесиң да сага жарашат деп көп шылтоо таап коймок. Пайгамбарлар ошентип адамдардын ичинен келип Алланын динин аманат катары жеткирип берип атат, бирок дин негизи Алла Тааланыкы бир тууганы. Анан сиз контагыңызды калтырып, 2-6 күнү касиде сабак болот, ошол жерге келиңиз, анткени азыр эфир кыска болуп атат. Мен сизге кенен кесир отуруп түшүндүрүп, ар бир шек-күмөнгө иншалла жооп берүүгө даярмын, бир тууганы. Азыркынча ушул жооп менен канааттанып турсак. Анан ушуну менен биздин эфирибиз жыйынтыкталыптыр. Кудай Таалам берекесин берсин, Кудай Таалам жакшылыгын берсин, дуа кылалы, амин. О жараткан телеге ийтегиз, кудурети чексиз Аллахым, асманыбызды жарык ачык кылгын, маңдайыбызды, көңүлүбүздү ачык кылгын жараткан Алла Таала, жарык кылгын, асманыбызды ачык, маанайыбызды жарык кылгын, даражабызды, аброюбузду, зоболобузду дин менен улук кылып, ой санаабызды, акылыбызды пикир менен тунук кылгын, кырмандарыбызды дандарга, өрүштөрдү малдарга, өлкөбүздү ыйманга, илимге, билимге умтулган жаштарга толтургун.
Кудай Таалам пейил таарыгандан, ой сарсана күйүт менен эрте каарыгандан өзүн сактаган. Аллахым элдин ынтымагын көздөгөн, акыйкат гана сөздү сүйлөгөн, жакшылыктын аркасынан түшкөн элдерден кылгын өсө турган. Ооруларга шыпа берген, илим билимди бартаган, ынтымакты бартаган, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт жолун, дин жолун бартаган инсандардан кылган, ынсап берген Кудайым бизди адаштырбагын, туура түшүнүк бергин. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah'ın barınızlardan razı olsun. Amin.